Саламатсыздар урматтуу телекөрөрмандар, эл-тээр каналындагы Чактуш маданий көрсөтүүсү жаңы жылдын алдында сиздерге алгаш чыгып отурабыз. Андыктан кирип келген 2023 жыл жаңы жылыңыздар менен. Бүгүн биздин студиябызга атайын Москва шаарынан, Россия жергесинен Москва шаарындагы Талас коомунун алдында түзүлгөн Талас Шайыр апалар тоо келип отурат. Мына жылдын башында, андыктан атын атаза куту сүйнөт демекчи, мен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда ушул Талас Шайыр апалар тоонун мүчөсү Жипаркүл Токторалиева келип отурат. Ошондой эле топтун жетекчиси Курманжан датка Асылзат нуру медалдардын ээси Анипа Өмүралиева эжекебиз келип отурат. Жана ошондой эле Света Камбарова эжекебиз, Жипаркүл Света Камбарова эжекебиз, Салкынай Норузбаева эжекебиз, жана Кырысчан Рахматова, ошондой эле Людмила Асран Кунова келип отурат. Топту жетектеп ушул апаларды алып келип отурган белгилүү музыкант агайыбыз Кубан Эсеналиев келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келипсиздер. Кирип келген жаңы жылыңыздар менен, маанайыңыздар кандай? Атайын ушул мынакей Москвадан келип ушул жыл башында тартылып кетейин деп келип отурган экенсиздер. Бардыгыңыздарга биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан топтун жетекчиси катары Анипа эжеке, сизге сөз берейин. Мен Анипа Өмүралиева 5 жылдан бери Москва шаарында эмгектенем. Ал жакта да баягы иш менен алек болуп эле жүрө бербей, ушундай майда иш-чараларга катышып жүрөбүз, маданий иш-чарага. Шайыр апалардын түзүлгөнүнө деле 5 жыл болду. Мен өзүм Жети Дубан тоонда да бармын. Ал жерден жаңы жылдын астында концерт берип, Курманжан датка медалына ээ болдум. Жакында эле Асылзат нуруна ээ болдум. Жашыбыз келип калганда багы картайдык дебей, ушундай бир өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүп, убактыбызды бөлүп жүрөбүз. Буга деле Кудайга шүгүр. Жакшы. Өзүмдүн немемди Жипарайымга узатайын, калган жакшы мынакей ушундай атайын Москвада иштеп жүргөн кыргыздар дагы, мынакей башка чет жерде иштеп жүргөн кыргыздар дагы барган жерде ушул кыргыз өнөрүн, кыргыз наркын, кыргыз салтын башка элге, башка журтка да таанытып, ошондой эле кийинки муундарга да унутта калбасын деп кайрадан эске салып өрчүтүп келе жатасыздар. Сиздерге ыраазычылык тилейбиз. Эми ушул атайын Талас коомунун алдында түзүлгөндөн кийин, Талас Шайыр апалары деп аталгандан кийин, келиңиздер анда Кең Талас деген хоруңуздар бар экен, ушул хор менен баштап алалы. Карагай кайын арчасы, табигат
барекелде, бар болуңуздар. Мына Москвада жатып алып, кең талас үчүн даңктанып жүргөн экенсиздер, Талас Шайыр апалар менен жыл башын баштап атабыз, Кудай буйруса, Маназ атабыз жер деген талас жеринен сиздерде ушул көкүрөгү кенен, пейили кенен елден башталып атат, жыл буйруса жакшы жылдардан болот деген ишеничтебиз. Сиздерде мына эжелерибиз, апаларыбыз, замандаштарыбыз келип тургандыктан биз дагы ошол сүйүнөбүз. Кудайым буйруса жакшылыктын жылы болсун демекчибиз. Анан Жыпаркүл айым сизге ушул сөз берели. Мына ушунча сүрөт бардык ушул Москва жергесиндеги болгон иш-чаралар экен, Мына ушул Москвада кыргыз кийимин, ак элечекти кийинип басып жүрсөңүздөр, ал жактагы элдер о деп суктанып, мына кыргыз деген өзүнүн улуттук кийимин, улуттук нарк намысын жоготпой өскөн эл экен деп, кылымдардан бери жашап келаткан эл экен деп алар дагы суктанат болуш керек. Сиздер намыстанып, мынакей даңктанып келатасыздар. Эми колуңуздарда дагы ушул журнал турат, бу да Москва жергесинен чыккан экен. Эми сизге сөз берели, ушул саламатсыздарбы? Тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Бүгүнкү ушу түз эфирди алып бараткан Шекербек мырза, бизди коштоп келген Кубанычбек мырза, мына баарыңыздарга мен бүгүн бизден Талас Шайыр апа тобунан салам жолдойм. Сиздер менен ушу түз эфирде олтуруп, мынакей ушу кыргыз эли эзелтеден келген эл экен, улуу ата бабаларыбыздан биздин калган каада салттарыбызды, үрп адаттарыбызды бардык ошо билген биздин кыргыз элине, нукуру кыргыз элине белгилүү болгон нерселерибизди үлгү катары ошо алыс жерде Россия Федерациясында, Москва шаарында ар кандай иштин үстүндө иштеп жүрсөк дагы, ар кандай кыйынчылыкты көрсөк дагы, бирок биз ушул биздин кыргыз элине татыктуу болгон каада салтты кармап, келечегибизге үлгүгө катары дайыма бийик тутуп, ар бир кыргыз жарандарынын, кыргыз элчилигинин, диаспорасынын жана маданият тарабынан ушул Шайыр апалар долбоору 7 дуандан уюшулуп жүрөт. Биз ошолордун негизинде мынакей Талас коомунун биримдиги, алардын төрагалары Надыр мырза, Дамир мырза, биздин уюштуруучу негиздөөчүлөрүбүздүн бири болуп, кыргыз жазуучулар мүчөсүнүн Жакшынакай Татынакай кызыбыз Өмүралиева, Зарыл Бөбү жана ошондой эле бизди алып жүрүүчү мынакей Татынакай кичинекей кызыбыз бар, Турсунай деген. Ушулардын жетегинде биз ошо Талас Шайыр апалар тобун түзүп жүрөбүз. Биз ошол Москва шаарында ушул кыргыз элинин, кыргыз аял затынын кийимдерин даңктап, биздин элечегибизди кийип алып, ошол Москва шаарында көптөгөн жерлеринде атайын барып видеоклиптерди тарттык. Кызыл ошо Москва шаарында Кызыл Аянтка барып видеоклиптер тарттык. Ошондо ар бир дуандан кийинген ар кандай кооз Татынакай формалар менен биз басып видеоклип тартып аткан кезде, ал жакта Москвада көп улуттуу адамдар бар да, ар бири токтоп ошо биздин формаларыбызды карап суктанып, биз менен сүрөткө түшкүлөрү келип, ушунчалык бир көздүн жоосун алган Жакшынакай келбетибизге көп адамдарды суктандырып караталдык. Алар кайдыгер карабай басып кетпестен жаныбызда көпкө чейин туруп уюшуп, даже ушу бир концерт көргөндөй болуп токтоп турган күндөр болду. Анан биз жада ушул ар бир ошо Москва шаарында ар кандай кыргыз эли көп болгондуктан ошол жакта деле уюшулуп, кыргыз элинин ынтымак куруп, көп чараларды, иш-чараларды өткөрүп жүрөбүз. Мисалы айта кетсек, биздин кыргыз элинин эң улуу бийик акыны Чыңгыз Айтматов дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн, мына ошол адамдын ар бир жылы 12 декабрда ошонун күнүн белгилеп, ар кандай спорт чаралары уюштурулуп турат. Ошол жакка дагы ушундай ак элечегибизди кийип, ошол иш-чаранын башталышына, бүтүшүнө, сыйлыгына ушундай коштоо көргүзүп жүрөбүз. Жана ошондой эле мына быйылкы жылы июнь айында Чолпонбай Төлөйбердиевдин 100 жылдык мааракеси өттү. Ошонун аркагы менен ушу маданий группа болуп, Шайыр апалар болуп, атайын ушундай музыканын коштоосунда Воронеж шаарына барып, ошол
атабыздын эстелигине барып зыярат кылып, Куран окуп, анда дагы элдердин жоосун алып, өзүбүздүн маданий группабыз менен ыр кечелерибизди уюштурдук. Ал жерден дагы орус эли улуу эл экен. Биздин ошол жердеги Чолпонбай Төлөйбердиевдин эрдигин сыйлап, ошонун арбагына баштарын таазим ийип, ошонун эстелигине гүл коюшуп, аябай чоң иш-чараларды өткөрүштү. Мындан тышкары дагы мынакей Кремльде кыргыз элинин бийик чокусу болгон Ала тоосун даңазалап, ал жактан дагы көз жоосун алдырып, 7 дубандын шайыр апалары концерт коюп, ырдап жүрдүк. Жакшы иштерди кылып атыпсыздар, Жана ошондой эле мынакей биз ошол 7 дубандан ошо шайыр апалардын арасында конкурс болуп өттү. Ошол конкурстун ичинде биз жеңүүчүлөрдөн болуп, биздин Талаш шайыр апалар тобу биз 3-чү орунду алдык. Анан ошондо ошо Деловая женщина деген момундай Жакшынакай журналга бизди 3-чү орунду алганыбыз үчүн ушу 2-3 бетти аралап, биздин ар бир иштеген иш-чараларыбызды, выступленияларыбызды ушул жака киргизип, бизге Жакшынакай сүрөттөрдү чыгарып берди. Ошон үчүн биз баарыбыз ушу Деловая женщина журналында дагы биздин жасаган иш-чараларыбыз кур эмес. Андан тышкары дагы ушу ар бир иш-чараларда биз кандай баланы бешикке бөлөө керек аземин, жана ошондой эле боз үйдү кандай тигиш керек, анын кандай ичиндеги нерселери бар, кандай болуш керек, боз үй эмнеден баштап курулуш керек, ал эмнени алып келет, ушул жөнүндө дагы жаштарга үлгү болуп бардык нерсени көргүзүп жүрдүк. Ошондой эле андан тышкары дагы боз үй тигип, ошол жерде биздин кыз узатуу аземинде өткөрүп жүрдүк. Мындайча айтканда, биздин ар бир кылган ишибизди мен ойлойм, биздин келечегибиз, балдарыбыз, ошол жерде эмгектенип жүргөн жаш муундарыбыз үлгү катары, тарбия катары кыргыз элинин каада салтын таштабастан өзү менен бирге алып, кылымдан кылымга алып жүрөт деген биз үмүттөбүз. Жакшы, мынакей анан эфир жүрүшүндө дагы сөз беребиз, дагы калгандарын айтасыз деген тилектебиз. Негизинен абдан жакшы. Сиздер мындайча айтканда Москваны багындырыпсыздар да. Немистер да багындыра албай койгон Москваны. Сиздер багындырып мынакей кыргыздын ошол салтын, ошол орус элин таң калтып атасыздар. Чын эле орус эли улуу эл, бирок ошол маданият менен эч качан биз кара күч менен эч ким дүйнөдө эч ким бири-бирин багынта алган эмес. Бирок маданият менен гана биз ошол таң калтырып, суктандырып, ушундай маданият бар экен деген, улуу эл экенибизди билдирип келсек деген тилекти айтат элек. Анда эми арасында ыр кетирип туралы, мынакей Салкынай Норзубаева деген апабыз келип олтурат, бир жакшы чыгарманы аткарып берет болуш керек, Кубанбай ака. Унутпаймын деген чыгарма окшойт, менимче, келиңиздер. Москвада жүрсөңүз унутпайм ушул. Унутпайм деген чыгарманы аткарып бересиз. Gambar jagal arah
жаным мага тарынба сен тарынсаң тарын тагдырга бирок жаным мага тарынба. Баракелде бар болуңуз. Мага тарынба, мен Москвадамын деп коюңуз. Москвага качан баргансыз? Мен Москвага 2018 бардым. Барып эле ошо жумушта иштеп эле анан ошо Талас коомун угуп калып эле барып Талас коомуна кошулдум. Кошулуп жүрдүм. Ал жерден биринчи эле жолу ыргесе өттү, жалпы маданият тармагынан. Анан ыргесеге катыштым. Ошо ыргесеге катышып эле анан ошондон Шайыр апага кошулуп калдым. Жакшы, мынакей ошол жакта дагы ырдап, кыргыз өзү ыр менен төрөлүп, ыр менен жашаган элде бар болуңуздар демекчибиз. Эми анда Анипе эжеке ыр кезеги сизге келди окшойт да. Анипе эжеке кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Аясаң бул жыргалым деген да. Келиңиздер караңызчы, Москвадагылар кандай жакшы ырларды тандашкан. Ey barakalla. Баракелде бар болуңуз. Эми баягы шартка карата микрофон барга сөз берип, эми барыңыздар чогуу жүргөндөн кийин бири-бириңиздерди билесиздер. Жапаркүл айым сизге бере берейин суроону. Мына ушунча иш-чараларды өткөрүп атыпсыздар. Негизинен өзүңүз дагы айта кетсеңиз да, сиз качан баргансыз, кандай болуп бул топко кошулгансыз? Же өзүңүздөр уюштуруу башында болгонсуздарбы? Ошол боюнча дагы. Рахмат Шекербек мырза. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, мынакей 2010-жылы ошо Москва шаарына мен аттанып калдым. Ошол өзүмдүн жеке иш кызыкчылыгым менен барып калдым. Өзүм врач болуп иштейм, көз доктурмун. Ал жака барып өзүм баягы иш-чарамды баштап, жакалыгына келтиргенден кийин мен дагы ушул жака ошо иш менен келген мигранттарга жардам берип, ошолордун ден соолугуна салымымды кошоюн деп ошо врач болуп иштеп калдым. Анан иштеп жүргөндүн ортосунда эле ошол Талас коомунун уюшулгандыгы деп азыркы Салкын эже айтып кеткендей, биринчи ошо баягы кадамдарын мен 18-жылы кошулуп калдым. Анткени коом кошулуп ушундай иштер болуп атат, анан ыркесе өтүп атат. Ошого билет алып келиңиз деп калды. Анан барсам эле бардыгы сонун кийинген, Манас атанын келбетин кийгизген, бардыгы кыргызча демелери, билет сатып алып бардым. Убактым тар болсо дагы. Анан аябай көрүп отуруп, аябай суктандым. Кудай, ошо алыс жерге жүрсөк дагы кандай бир кыргыз эли керемет, бардык нерсени өзү менен алып жүрөт депчи.
Анан ошол күндөн тартып мен дагы баягы аябай ырчы солист болбосом дагы мен да ушул кыргыз апаларга кошумчамды, үлүшүмдү кошуп, жардамды берип ушулардын катарында болсом дедим. Ошону мен ушул шайыр апалардын арасында жүрөм. Анан ушу бүгүнкү учурдан пайдаланып, мына Кудай буйруса, биз 2022 жылды узатып, 2023 жаңы жылды тосуп олтурганда мен ушу кыргыз элиме дайыма тынччылык каалайт элем, аманчылык каалайт элем. Ар бир үй бүлөгө, үйдүн ичине бак дөөлөт, ырыскы эшик каалайт элем. Кыргыз элим кайда жүрсө дагы, дүйнөнүн 4 бурчунда жүрсө дагы биздин ынтымагыбыз артылып, дайыма ошо келечектеги муундарыбыз бардыгы билимдүү, илимдүү, элин, жерин коргогон намустуу кыз, уулдардан болуп келечегибиз кеңейип, Кыргызстан өнүгүп өскөн, экинчи Швейцариядан да артык болгон өлкөгө жетет го деген менин үмүтүм абдан чоң. Баракелде, айтканыңыз кезин бар болуңуз. Экинчи Швейцария кылам деп жештеңиздин сөзүн айтып атасыз. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Эми ушул жерден мына Ырысчан Рахматова деп аты да сонун экен, фамилиясы да жакшы экен, а? Ушул Ырысчан Рахматова эжекебизге бир кезеген берели. Келиңиз анда. Иманга дилим тазала, ырлардан жүрөк жашарат, ыр менен ой жашап өмүрдө ырдалыбай бүтпөйтай махаббат, ырдалыбай бүтпөйт махаббат. Arzudan көңүл жашарат, арзудан жүрөк назанат, армандың ой дүйнө кимде жок, айтылыбай бүтпөйти махаббат, айтылыбай бүтпөйт махаббат. Күн өтүп турса закындап, күлгүн жаш келген катарга, гүл азык ой болуп өмүргө, гүл бойдон ай калати махаббат, гүл бойдон ай калат махаббат, гүл азык ой болуп өмүргө,
Баракелде бар болуңуздар. Андай эми кезекти мына Людмила Асранкуновага келип жетти. Сиз дагы өзүңүздү тааныштырып, топко кандай болуп кошулуп калдыңыз? Москвада канча жыл болду жашаганыңызга? Эмне жумуш кыласыз? Тааныштыра кетиңиз эми биздин өзүңүздүн бул жердештерге. Абдан жакшы болот. Саламатсыздарбы? Дагы бир рет. Мен Москвага 2012-жылы баргам. Буюрса 10 жылдын жүзү болуп келатат. Ал жака ушул кадимки эле мигранттар катары биз дагы элдин агымы менен барганбыз. Ар кыл тармактарда иштедик. Оорчулук күндөр да бар, жакшы күндөр да бар. Ошентип жүргөн күндөрдө ал жакта сатуучу болуп магазинде иштегем. Ал жактан 2018-жылы талас биримдиги уюшулуп атат деп, анан ошол биримдик уюшурулуп аткан учурда кошулуп, анан ошол биримдик уюшулса эмне максатта иш алып барарын баардык программада түзүлүп, маданий тармак, спорт тармагы, алыскы жердеги жалпы эле ушул мекендештерге кандай жардам көрсөтө алабыз деген маанидеги биримдик уюшулган. 2018-жылы ошо талас биримдиги ыркеси өткөргөн, ал ыркесиге дагы катышканбыз. Андан кийин ушу биздин Зарыл Өмүралиева эжебиздин уюштуруусу менен, демилгеси менен ошол шайыр апалар уюшулуп, ал жерде дагы жазуучулук иштер аркаланып келет. Ар бир жаш жазуучуларга дагы көңүл бөлүнөт ал жерде. Ошол кыргыз тилин алыскы жерде жайылтууга абдан чоң зор эмгегин кошуп келет. Ошо талас биримдигинин жетекчилери ошо шайыр апаларга абдан колдоо көргөзүп келет. Ал жерде жакшы мыкты инсандар бар, бизнесмен, жакшы биздин ошо Кыргызстандын жигиттери ошол шайыр апаларга ар тараптуу колдоо көргөзүп келишет. Талас маданий тармагы бар. Ал жерде Турсунай деген жаш кызыбыз бизди дагы жетектеп жүрөт. Калманбетова Гүлнара эжекебиз жетектеп жүрөт. Ошолор жетектөөсүндө биз ошо шайыр апалар, Жети область шайыр апалары, Кремлдеги Борбор Азиялык элдердин достугу деген фестивалда ошол жерде дагы кыргыз жери ырын, ошол жерде Жети областтын шайыр апалары ошол жерде ырдап чыкканбыз. Ошол жалпы баарыңыздарга жаңы жылдын алдында жакшылыкты кыргыз элиме, бейкутчулук, ушул эки элдин ынтымагы алыскы жерде жүрсөк дагы ошол баягы кыргыздын каада салтын унутпай, муундан муунга өткөрүүгө ушул биздин шайыр апалардын аябай эмгеги зор десем да болот. Рахмат, анда келиңиз. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Элдикир, Кызыл гүл дегендерди аткалып бей. Жакшы болот, келиңиздер. Баш кошу бирге жетерди, багым деле гана бул сайраган, о сайраган, о сайраган. Таркатпа, буралы бакта сайраган.
сайраган булбулдун ыйгана тилине чарчатпада чарчатпада чарчатпа буралы бакта сайраган булбулдун ыйгана тилине чарчатпада чарчатпада чарчатпа чарчатпада чарчатпада чарчатпа Ey баракелде, бар болуңуз. Мына чарчабай ырдай турган чагыңыз экен да. Катарынан экир берели анда сизге. Келиңиз дагы бир чыгарма аткарып бериңиз анда. Рахмат. Айымдарда эмне айып деген Айбек Карымовдун ырын аткарып берип коеюн. Жакшы болот. Bolup gülüp ay bolup turgan yılmayıp taң bolup atıp taqdırın sağa kıygarıp baylığım oşul bakıtım bulsun iyi bulgunum baktısın sağa baylagan canda baylagan canda Yolunda baskan gül bolup ösken ırgalıp ırahat bergen ır bolup büpe sırdalıp ırısım oşol ülgülüm aman oy bulgunum sizini nazik sen degen canda daim Akırım basıp aldımdan çıksa buralıp alato görüküp ayımdar var koyu suykayıp Akaptay tunup akuday nazik yardayım Azdekte balgan asıl keşarda asıl keşarda imyayım Azdekte balgan asıl keşarda imyayım asıl keşarda imyayım Баракелде, бар болуңуз. Эми жыл башында келип аткандан кийин көрөк ырга берип туралы. Ушундай жакшы чыгармаларды аткара бериңиздер демекчибиз. Анда Салкынай Норузбаева эжекеге киргизейин берели, келиңиз. Анда эмесе мен тарындың неге деген чыгарманы аткарып берейин. Жакшы болот, кара келиңиздер. Унчукпай койсоң неге кубана болуп жүрүшкө булуп ойлой беремин булактайлуу түндесин булуп
мынакей ушинтип улам убакыт деген өтө берет экен. Былтыр эле 22-жыл эле, быйыл монте 23-жыл келип олтурат дегендей. Анда ыр кезегин эми Анипа Өмүралиева эжеке көрөлү. Мен да кошумчалап кетейин. Москва шаарында Дамира Казакбаева деген эжекебиз бар. Ал жакта да баягы боз үй унутулуп баратпайбы? Негизи. Ошол жерде Дамира Казакбаева деген эжекебиз боз үй биз менен деген проектин алып барып жүрөт да постоянно. Мен ошол иш-чарага да тынбай катышып жүрөм да. Ошондо кошумчалап кетейин. Азыркы аткарыла турган чыгарма Токон Эшбаевдин Күтөмүн. Жакшы болот, анда келиңиздер. Жай күтүп, жай келбесем күзгө барып, күз күтүп, күз келбесем кышка барып, ошентип 12 айым өтүп кетти, ошентип бар бир күнүм кайталанып, ошентип 12 айым өтүп кетти, ошентип бар бир күнүм кыйгач кеткен жолушуда келбесең да өмүр бою майданда келбесең да өмүр бою майданда жаштары жолдон мен сени жаштар барчы тойдон күтөмүн келбесең да өмүр бою күтөмүн маңдай жагына келбесең да өмүр бою күтөмүн маңдай жагына маңдай жагына Баракелде, бар болобуз. Анда эми ушул Москва шаарындагы Талас коомунун алдында түзүлгөн Талас Шайыр апалар тобунан Кызбырак деген чыгарма менен жыйынтыктайлы. Келиңиздер анда.
Баракелде, бар болуңуздар. Ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Ошол кайсыл жерде болсо дагы кыргыздын салтын наркын сактап жүрөрүңүздөр демекчибиз. Анда жетекчи катары Анипа Өмүралиева сизге жыйынтыктоочу сөз берели келесиз. Рахмат Шекербек мырза. Бүгүнкү күндө биздин талас коомунун шайыр апаларына убактыңызды бөлгөнүңүзгө, биздин эми кирип келаткан жаңы жылыбыз жакшылыктын, ийгиликтин жылдары болсун, бай мамлекеттерге кошулалы, аман бололу, ден соолукта бололу. Ошол жерде иштеп аткан жамааттарга рахмат. Рахмат сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, кайсыл жерде болсо дагы ошо кыргыздын салтын наркын сактап иштей бериңиздер демекчибиз. Бар болуңуздар. Урматтуу телебармандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.